Кутман күнүңүздөр менен сүйүктүү мекендештер, амансыздар бардактуу айымдар жана мырзалар. Кыргыз радиосу уктурууларын улантат. Адаттагыдай эле ар күнү убакыттын ушул керти менен орун алуучу Шашкедеги Дилмаек деп аталган программабыз старт алды. Кызматыңыздарда мен Динара Жусаева, режиссердук пультта Жыргал Аманова. Алдыдагы 60 минутты биз менен бирге өткөрүңүздөр. Ал адаттагыдай эле кызыктуу, белгилүү инсан менен болгон маекке арналмакчы. Бүгүн биз студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Замир Кары Ракиевди чакырган элек. Эмесе маегибизди баштадык. Замир Кары, кош келипсиз мейманга. Чоң рахмат. Чакырыгыбызды кабыл алып, атайын ушул иш графигиңиздин жыш экенине карабай, бир саатыңызды бизге ажыратканыңызга терең ыраазычылык билдирем. Алла таалам ыраазы болсун сиздерден да, иншалла. Сизге да Алла ыраазы болсун. Негизи эле сиздин ушул базалык маалымат каражаттарына ачыктыгыңыз байкалат. Бул жеке эле сиздин позицияңыз эмес, муфтияттын позициясы да, э? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден багы жалпы калкыбызга сөзүбүздүн башында жакшылыктарды каалап, бир берекелерди Алла Тааладан тилеп кетмекчибиз. Анан массалык маалымат каражаттары азыркы кезде 21-кылымдын багы адамдар бири-бирине жакындашып калган учурдагы эң чоң куралы болуп калды. Кимдеген бул массалык маалымат каражаттарынан алыс болом деген, ал таш дооруна кайра барам деген эле маани болуп жатат. Адам деген бул дүйнөгө жаратылганда ким болбосун, ал дин кызматкери болобу, мейли саясатчы болобу, мейли жөнөкөй адам болобу, массалык маалымат каражаттары менен бир жашабаса, азыркы учурларда жашоо мүмкүн болбой бараткан учур. Ошон үчүн бардыгыбыз элдин баары ушу жашоосу ушу болуп калгандан кийин биз дагы эми колубуздан келишинче маалыматыбызды берип, элге ошо массалык маалымат каражаттары аркылуу динибизди жеткизип, ушу жакшы жакта пайдаланышыбыз керек. Эми динибизде дагы бул нерсе тыйылбайт. Ар бир нерсени багы адамдар, алымдарыбыз чоң китептерде ушуну мисал кылышат. Мисал үчүн бир бычакты алалы дейли. Адамда ошону заводдордо аны нан кесип жеш үчүн, эт кесип жеш үчүн ушундай жасалат. Аны бир киши сай бейиш үчүн жаза албайт ниети. Негизинен ошо сыяктуу ар бир нерсени массалык маалымат каражаттарында ошо жакшылыкка пайдаланганыбыз жакшыраак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бизге баллигу анни валау ая дейт. Менден бир аят уксаңар да элдерге жеткиргиле, ошону адамдарга дин жетсин деген. Биздин башыбызда Алла Таала жараткандан кийин сан түмөндөгөн, биз санай албай турган аманаттар бар. Ошо аманаттардан эң улугу бул дин аманат. Динди адамдарга жеткирип, адамдардын жүрөгүн дин менен нурлаш ар биздин кызматкердин милдети. Анан массалык маалымат каражаттарын ошондой жакшы жакка колдонушубуз керек. Ошон үчүн баягы биз кандай нерсе болбосун, YouTube каналдар болобу, Facebook деген болобу, телевизор, радио деген болобу, башка гезит, журнал деген болобу, бардыгын ошо жакшылыкка пайдаланышыбыз керек. Бардык булактарды толугу менен пайдалануу. Динди жеткирүү демекчи, Аллага шүгүр, ушул акыркы жылдары коомчулукка дин кеңири эле жетип калды да. Илгери бир баягы сенектик мезгилде тыюу заманы бар эле да. Анан андан берки учурларда жаштарыбыз Аллага шүгүр аябай жакшы динди түшүнүп калышты дегендей. Ошентсе дагы сиздин көз карашыңызда акыркы мезгилде кандай тенденция байкалат? Кудайым буйрса, бул диндеги ушундай нерсе да. Дин деген Кур'ан-ы Каримде вазаккир фаинна зикра танфаул муъминин деп Кур'ан-ы Каримде аят бар. Сен дайыма эскерт дейт. Алланын бар бир экенин эскерт. Ахирет күнүнүн акыйкат экенин эскерт. Бейиш тозок бар экенин эскерт. Пайгамбардан ак пайгамбар экенин эскерт. Бул дүйнөдө эки жол бар, бирөө ак, бирөө кара жол экенин эскерт. Дүйнө жалган экенин эскерт. Эртең өтүп кала турганыңды, эртең өлүп кала турган аягы бар дүйнө экенин эскерт. Ишкыл бардыгы акыйкаттарды эскерт. Эскертүү момундарга пайда берет деген. Эскертүү жүрөгүндө ыйманы бар адамдарга пайда берет. Эми биз бул дин деген ушундай нерсе. Дайыма эскертип турушубуз керек. Бул деген ошо адам атабыз келгенден баштап кыяматка чейин адамзат эскертүүгө муктаж. Эскертилбей кала турган болсо адам тез эле жолунан чыгып кетет. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, мына анын дагы бул мен сүйлөп атканды практика жүзүндө да көрдүк. Биз мисалы үчүн жанагы советтик доорлордо атеизмдин учурунда 70 жыл биздин аталарыбыз, агаларыбыз ошол учурларда тепселенип, өзүнүн динин жоготуп жашады. Бирок мына 30 жыл келди, 30 жылдын ичинде
адамдар биринен бири угуп биринен эскертүү болуп отуруп ошо динибиз азыр Кудайга шүгүр мына бир сыймыктана турган даражаларга келди. Остановка сайын мечиттер, адамдарыбыз багы көрдүңүз, биз кичирээк жактарда ушу эсимде адамдар көчөрөлөргө машинада токтото албай калат эле. Сөзсүз дөңгөлөк чечип кетмей, көчөдө Бишкекке чоочун бир шаардан келсе кечинде кеч кала көрбө, ушу бир күгүмдө кала көрбө, тономой кайсы шаарда болсо. Бирок азыр карап көрөлчү, ошо нерсе түп тамыры менен жок болуп кетти. Адамдар машинесин туура машина урдап кеткен, сейрек болуп атат, бирок дөңгөлөк чечип кеткен, болбогон нерсеге асылган деген нерселер жок эле болуп калды. Мунун баарын динге байланыштырсак болобу? Бул динге, биринчиден динге байланыштырабыз. Дин, адамдар дин билип калды, ыйман, Кудайдан коркуп калды, көбүнчө жаш балдарыбыз. Экинчи нерсе, бир аз турмушубузда оңолду. Баягы Союздан кийин адамдар баягы ачка калгандыктан болот экен. Бирок эң биринчи дин бул нерседе фактор, буну унутпашыбыз керек. Арактан алыс болуп калды. Мисалы үчүн кээ бир шаарларды билебиз, криминалдык шаар, Союзда атагы чыккан шаарлар бар эле. Бирок ошол жерлерде жаштарыбыз ичпей калды да жок дегенде. Туура кемчилик жок эмес, кемчилик өтө көп бизде. Бирок эң негизги кемчиликтин энеси болгон, күнөөнүн энеси болгон бул арак эле да адамдарда. Илгери биздин улуу агаларыбыздын курактарында азыр ал кишилер бир 60-55 жашка чыгып калды. Ошолордун учурунда бир мектепте, бир класста бир 10-15 бала, эркек бала окуса, ошонун дээрлик 70% алкаш болуп кетет эле да, көрдүңүз да. Ошончолук даражада эле да. Дагы бир 20-30% мынтип татып, тутуп, сөз арак ичпеген киши жок эле да. Бул сөзсүз адамдарды корболууга, адамдарды ушундай сел саяк болууга, адамдардын үй бүлөлөрү ажырашууга, үйдөгү балдар корболууга алып барат эле да. Арак деген ошо күнөөлөрдүн энеси. Ошо нерселер тыйылып, азыр динибиз канча өсүп чыкты. Жаштарыбыз андай бирөөнү тоноп ийейин, бирөөгө кол союлуп ийейин деген жок. Туура башка кылмыштарды кылып атышат. Башка азыр интернет булаттарын биз жакшы жагын айтып атабыз, бирок жаман жагын пайдаланып алган бар. Адамдар кумарканалар деп кумар ойноп кеткен бар, ата-энени чанып кеткен бар. Туура алар өзүнчө маселе, бирок эң негизги нерседен бир аз алыстадык да, диндин берекети мененчи. Сиз айтпадыңызбы, жашообуз оңолуп калды, ошого да байланыштуу деп. Жашообуздун оңолгону дилибиздин оңолгонуна байланыштуу. Ошого береке берилип атат го деп ойлойм да. Сизге ошо айтканыңызга мен толук баягы колдойм бул нерсеңизди. Анткени качан биз Кудайдан корко баштаганда береке келип атат. Жанагында арам, Алла Тааланын зарын түшүрө турган нерселерден алыстаганыбызда Кудай Таала өзүнчө береке берип коюп атат да. Анан бул нерселерди эмне үчүн айткым келип атат? Баягы адамдар бири-бирине эскертип отуруп ушу даражага жетип калды. Эми мындан кийин да бул да мактаныч нерсе эмес. Эгер эскертүүнү таштай турган болсокчу, кайра бир жылда эске кейипибизге келип калабыз. Адам өзү негизи аң сезимдүү зат да. Сөзсүз бирөө эскертип туруш керек, өзүнүн аң сезими менен жетпейт ага. Мындай, адам баласынын бардыгы күнөө кылат, каталашат, мүдүрүлөт. Бирөө дайыма ошону динге чакырып, дайыма тартипке, ыйманга чакырып турууга муктажбы адам? Эмне үчүн өз аң сезими менен жетпейт? Адамдын аң сезими бар, туура. Аң сезими бар. Ошонун жанында да адамда нафс деген да бар да. Нафс азгырып турат. Анан шайтан адамзатты билесиздер, шайтан периштелерге дарс берген, периштелердин катарында болгон зат болгон. Алла Таалага баш ийбегенден Алла Тааланын каргышына кылган. Кур'ан-ы Каримде Кала Rabbi фанзирни иля яуми юб'асун иля яумил вактил ма'лум деп Кур'анда ушунун текстери келет. Бул деген Кудай Таала мага ошо кыяматка чейин өмүр бер, мен ошо адамзатты азгырайын, адамзатка сежде кылбаган үчүн мен ошондой абалга түштүм деп адамзаттын канынан орун алып алган. Эми адамзаттын каны бир секундда канча градус менен, канча скорость менен айланып атат, ошо менен кошо айланат бериште. Аны адамды азгыра турган анын шайтаны бар, анын нафсиси бар, анын шахваты бар. Ошон үчүн адам кээде ошого ээ боло албай алар айткан азгырыкты да кылат да, ошондой макулук адам. Ошон үчүн адамга дайыма эскертүү керек. Бул бир эле жүрөгүнө отургузуп койду деген болму. Эскертүүгө биз ар бир адам кыяматка чейин муктажбыз. Мына эми мен ылайыктуубуз, ылайыктуу эмеспизби? Тагдырыбызда бар экен, мен азыр Кыргызстанга муфти кылып койдум. Мен дагы ошо эскертүүгө муктажмын. Сиз журналист болгон, сиз да муктажсыз. Көчөдө арабекеш да муктаж, биздин президент болуп турган президентибиз да муктаж, министрибиз да муктаж. Адам болгондой бардыгыбыз муктажбыз. Ушуну унутпашыбыз керек. Адам болгондой каталашабыз. Биз ошондой эскертүүгө
көрсөтүүгө муктажбыз. Ошон үчүн биздин динибиз келдиби, Кудайым шүгүр деп бул нерсени улантышыбыз керек. Урпактарыбыздын бардыгы ыймандуу, ушундай бир тарбиялуу, адептүү болушу үчүн. Иншалла дейт. Урматтуу замандаштар, сиздер угуп жаткан Шашкедеги Дилмаек программасы. Бүгүн бизде студияда мейманда Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи, Кыргызстан диний башкармалыгынын башчысы Замир Кары Ракиев менен болгон маекти угуп жатасыздар. Замир Кары, сизге Замир Кары деп кайрылабыз, анткени Куранды толугу менен билген адамды кары деп коюшат экен. Анан ошондой адамдар бизде сейрек кездешет го. Өзүңүздүн жашыңыз пайгамбар жашына чет элек болсо дагы мына 40тан жаңыдан эле ашкан учуруңузда ушунчалык илимди Алла Таалам сизге насип кылган экен. Өтө бактылуу адамдардын катарындасыз деп ойлойм. Эми Алла Таалама шүгүр дейбиз. Эми Кудайым ошо жаш кезибизде баягы Куран жаттадык, Куранга болгон сүйүүнү берген Алла Таалага шүгүр кылабыз. Эми бул жерде ар бир киши өзүн аалыммын деп айта албайт. Иншалла эми Кудайым буйрса ошо Куранда өмүрүбүздүн аягына чейин сактаганга Кудай Таала жардам берсин. Бул Курандагы ошондой ыйык китеп, канчалаган жаттагандар бар, орто ченинен унутуп калгандар бар, Курандан алыстап кеткендер бар. Бул өтө чоң адам баласына зыян алып келе турган нерсе, өтө өкүнүч алып келе турган нерсе. Ошон үчүн Алла Тааладан тиленерим, Кудайым ак жолубуздан адаштырбасын, Кудайым акырына чейин ошо Куран менен жашоону насип кылсын. Бул бир. Экинчи нерсе, эми Кудайга шүгүр, азыркы учурларыбызда балдарыбыз баягы дин келип, биздин Кыргызстаныбыз ушундай деңгээлге жетип калдык. Ошо бизден илим алган балдар дүнүйөлүк деңгээлдеги аалымдардын катарына чыгып атат. Биздин Раматылык Чубак ажекебиз ошо дүнүйөлүк аалымдар менен мындай пикир алышала турган даражага жетти. Ал киши тиги дүнүйөгө кетип калды, жаш балдарыбыз чыгып атат. Мына бүгүн эртең менен аэропорттон биздин дүнүйөлүк Куран конкурсунан 111 мамлекет чакырган Куран конкурсунан кыргызстандык жигитибиз биринчи месттен алып кайтып келди. Баарыбыз кабар алдык. Эртең менен барып ошо бала жигит ошо конкурстан дагы 1 ай ошол жерде калды эле. Азыр учуп келди, эртең менен аны тосуп келдик. Бул деген өтө чоң. Биз жанагы спорт тарабынан ала турганбыз, олимпийский чемпион деп коебуз. Олимпиаданын чемпион болгон, так ошондой бир Куран боюнча чемпион болуп келишти. Ошол сыяктуу эми мындан кийин да бул учугубуз уланат. Кудайым буйрса, бул дагы эмненин пайдасы менен болуп атат. Бул дагы бири-бирибизге эскертүүнүн, бири-бирибизди тыюунун, бири-бирибизди Алланын жолуна чакыруунун, бири-бирибизди адеп акылакка чакыруунун берекети менен болуп атат. Эң сонун. Муфтий диний башкармалыкты башкарган адам сөзсүз кары болуш керек деген пункт барбы? Же бул жөн гана? Жок, ал биздин уставыбызда муфтий адам ислам дининде терең билими болгон адам. Андан кийин адеп акылагы болгон адам деп жазылып турат. Анан биздин Ханафи мазхабы, Матуриди акыйдасына бекем болгон адам, адамдардын арасында чөйрөдө абырою болгон адам деп бизде уставыбызда ошондой кептер бар. Кары болсун деген ал сөзсүз эми жок, эми ал артыкчылык болот. Эми кары боло турган болсо, эми Кудайым иншалла биз дагы эми колубуздан келишинче аманатты аткарып, бул атабыздан калган нерсе эмес. Учурунда ошондо аалым балдарыбыз азыр өтө жетилип аткан балдар бар. Келечекте Кудайым буйрса муфтиятыбызда өтө чоң бир аалым балдар келип иштейт. Буга толук бир бөркүбүздө ишенели. Иншалла келечегибиз кең биздин иншалла. Буйрса. Муфтияттын иштерине келеликчи. Мына сиздин ушул тармакты башкарып жатканыңызга 1,5 жылдай болду. 2 жылга толбогон убакыт болуп калды да. Анан ушул муфтияттын тегерегинде ажылык сапарга байланышкан ырзычуулар, муфтиятка көлөкө түшүргөн көп нерселер болуп калчу эле. Эми бул мындай болчу эле да, бизде дагы баардыгы эми тамтың бузуп басып келатабыз. Эми 30 жыл мына эгемендүүлүгүбүзгө мына 31 жыл болуп атат. Эгемендүүлүгүбүздү алгандан кийин элибиз дин билбейт эле. Билесиз, эгемендүүлүктөн кийин адамдар баягы Советтер Союзунун учурунда баардыгы иш менен камсыз болуп жүргөн. Анан баардык завод фабрикалар токтоп, адамдар ушу бүчүт эле ушу бир ачарчылык болоюн деп 93-94-жылдар, 95-2000 жылга чейин адамдар аябай кыйналып жашады. Анын үстүнө биздин кыргыз калкыбыздагы көбүнчө баягы тоонун эли болот экенбиз, соода сатыкты билбейт экенбиз, аябай кыйналды эле. Анан 2000-жылдардан кийин бир 10 жыл барып кичине соода сатык үйрөнүп, адамдар чет жерлерге чыгып кичине тыңышты баштап, эми тамтың туруп келатабыз. Эми динибиз деле ошондой келатат. Дин деле бизде билесиз баягы аябай супсак болуп калды эле. Динибизден алыстап кеткен адамдар.
Мисалы үчүн кээ бир жерлерибизде чындап эле атасы өлүп жатса, бир жерде атасы боз үйдө өлүп жатат, биякта балдары мас болуп жаткан учурлар бар эле. Ошо арак ичкен мындай эле көнүмүш эле бир адат болуп көрүнөт эле. Адамдарды бардыгынан тазалап, ушу тамтуңтур бастырыш үчүн эмне деген бул мурунку муфтилерибиз, аалымдарыбыз даават кылып жүргөн бир туугандарыбыз эмне деген азаптарды бунун башынан өткөрбөдү. Анан күнүбүз ушу күнгө жетип келдик да. Анан ошол эле учурда билесиздер, ажылык деген нерсени адамдардын түшүнүгү деле жок эле айтканда. Анан ал кезде биле азыр эми багы жанагы компьютерлештирип бардык нерсени баягы заманбапка алып келген. Мына биз 5 жылда гана жетишип атабыз. Ал эмес, биздин муфтият эмес, биздин мамлекетибиз эми санариптештирүүгө эми өтүп атат. Толуктай өтө элек ага көрдүңүз да. Ошол сыяктуу биздики эми санариптешпеген жерде ошондой болот экен. Эми адамда шайтан болот экен. Аны эле диний адамдар кылган эмес. Бир учурда динди жамынып алып эле, жөн эле бир шылуундар келип эле ажылык кылам деп адамдарды жыйнап, чөнтөктөрүнө акча салып алып, кылган окуяларды басып өткөнбүз. Эми аны сөзсүз диний адам эмес, динге жамынган шылуундар кылган. Анан келди, анан раматлык Чубак ажакебиз ошо 2010-жылы муфти болду. Анан негизинен бардык нерсени баалашыбыз керек. Аркы Кимсанбай ажакебиз азыр өзү ушундай чоң ооруп, бир төшөктө жатат. Кудай таала ал кишиге шифа берсин, эң биринчи муфтийбиз. А киши дагы өз учурундагысын кылган. Ал кезде эл дин түшүнгөн эмес, ал ажылык деген маселени такыр эле түшүнгөн эмес. Адамдар өзүнүн деңгээлинде ошо учурдагы адамдардын деңгээлине жараша кызматын кылган. Андан Абдусаттар Дамылда дегенибиз келген. Ал киши да чоң аалым Орто Азияда, ал киши дагы кыла турганын кылып кеткен. Анан Мурат Аалы ажакебиз келип, Мурат Аалы ажакебиз да раматылык бул дүйнөдөн өтүп кетти. Көп жакшы нерсени кылган, диндин көтөрүлүшү, жайылышына өтө чоң себеп болгон. Андан кийин Чубак ажакебиз келди. Чубак ажаке келген учурларда ошо аябай ушу эл кичине колунда болуп байып да калган учур, анан динди да түшүнүп калган учур. Ажылыкка барабыз деген адамдар көп. Ошол учурларда ызы чуу болуп, Чубак ажакебиз бул ажылыктын системалашына өтө чоң салымы бар. Биз ошо киши банк бардык акча тыйын банк аркылуу өтүүнү ошо киши киргизген. Экинчи самолет менен ташуу. Мурун машина менен деле бара берет эле, жөө велосипедчен кеткендер бар эле, тартип бузуп коркунуч эле да ажыга барганда. Эми адамдардын арасында ар кандай адамдар бар экен. Кээ бирөө велосипедтен чыгам деген өзүнчө эле бир фанаттар чыккан. Ошондой эле. Ошентип бирөө да барып келген, ошо эсимде. Анан ушуну только аба жолдору менен киргизген, банк системасына киргизген. Анан ал киши да көп иштеген жок. Негизги биринчи нерсени ал киши баштап берди. Андан кийин дагы Рахматулла ажакебиз келди. Ал дагы колунан келишинче оңдогонго аракет келди. Анан Максат ажыбыз бизден мурунку муфти Дамылда да, анын учурунда мен ал кишиге орун басар элем. Негизинен ажылык штабты жетектегенбиз. Ал учурда багы талаштырбай адамдардычы бизде жылына 5000-6000, азыр 6000 болуп калды. Илгери бир 4500, 5000 ушундай квота алат эле. Квота алганда бирок бара турган адам 10.000ден ашат эле. Бир местаны 2,5 киши бир местаны талашат эле. Талашканда тиги пара бербейиптир, ой тиги мынтиптир. Ушундай ызучуу эле да адамдарчы. Ачыга барып бир соо болсо пара берип кайра күн. Ошондой да. Жок, бербейиптир деген эми бербесе деле адам чыгара берет экен да. Мисалы үчүн ошол жерде ден соолугубуздун көбүн алдырдык. Баткенде Бишкекте отуруп Баткенде эмне болуп атканын кайдан билебиз? Баткенде мындай кылбейиптир деп ал берип атабы, бербей эле жала жагып атабы, ушундай аябай тентектик болуп кеткенбиздечи. Анан ойлонуп отуруп ошол жерде уруш деп убактылуу республикалык штаб деп түзүлгөн. Бардык ведомство, бардык министерстволордон бир 30тай кишини алганбыз. Анан ошол учурда кеңешип отуруп эмне кылабыз? Жеребьевка кылачы ушулардын ортосуна да. Анан жеребьевка, бир электронный жеребьевка өткөргөнбүз. Жөнөкөй жеребьевкада баягы эскиче кагаз тартылат, чыр болот деп отурган электронный бир ушундай компьютершик балдарды алып келип, алар бир случайность деген программаны эсептеп чыгып, аны менен жерде айыл кыдырып, бир жерге барсаң, бир айылда өзгөчө түштүк жергесинде, мына Кара Суу районунда кээ бир айыл өкмөткө 200 квота берилет, бирок 1000 киши барам дейт. Бир орунга 5-6 киши талашат жөн эле. Ошол үчүн электронный баягы компьютер менен
электронный жеребьевка кылбасаң аныңа ишенбейм деп бизди ошо жерде урабыз, талкалайбыз дегендер да болгон. Ошентип отуруп анан жеребьевка келип отуруп баягы улам бул барыбы заман оңдойт экен да. Анан эң аягы мына 17-16 жылдары ошо эсимде. Ушундай бүтүмгө келген биз ИРСК банк, мамлекеттик банк акчасын төлөйт. Бизде Саудия менен договор кылып келгенден самолеты канча, гостиницасы канча, тамак ашы канча, башкасы канча деп туруп эсептеп калькуляция чыгарып, моунча сумма деп туруп элге жарыя кылабыз. Ким ИРСК банкка эрте төккөнү ошо биринчи очередке турат деп кабыл кылганбыз. Эң жакшы система ушу болду. Эртең менен 8:00-дө ИРСК банкы ачылса 8:00-дө келип төлөгөн киши биринчи месте, 8ден 1 мүнөт өтүп төлөгөн киши экинчи месте, ошентип 6000 киши толгондо токтоп турган болуп калды. Квитанциясында кайсы учур секундунан бери, минут секундунан бери жазылып турат, ошо системага өттүк. Ошентип келаттык элек, эми ортодо анча-мынча бар. Мен ушундай адаммын. Мурунку муфти дамылдалар өтүп кеткен. Менден мурун 7 киши муфти болду. 7 кишинин жакшы жагын гана сүйлөйм. Мен өзүмдүн принцибим, жашоодогу өзүмдүн сөз берген нерсем ошо. Адамда кемчилик болбой койбойт, баарыбызда кемчилик бар. Бирок өткөндү таш менен ургулаба деген улуу сөз бар. Өткөндү таш менен урсаң, замбирек менен келечек сени күтүп алат деген. Кудайым сактасын, бардыгынын ушундай улуулугу бар. Ошон үчүн муфти болушкан, ошон үчүн ошо диний лидер болушкан, бардыгы ошо 7 муфтибизден иштеген. Бардыгынын жакшылыктарын кабыл кылсын. Бирок ар бир нерседе кемчилик болот. Биз иштеп атабыз, канча кемчилигибизди келечекте айтат. Көч бара-бара түзүлөт дегендей. Көч бара-бара. Сандан сафат көтөт дегендеги бар да. Алла бир ыкманы колдонуп атыбынан бир туура жагын тандаңыздар да туура. Тандап анан ошого жетишип келдик. Андан пандемия болуп калды. Пандемия болуп 2 жыл ажылыгыбыз токтоду. Анан биз ошо пандемия учурунда тагдырыбызда бар экен, эми Кудайым буйругу экен бул нерсе дагы. Ошентип эми ошо тагдырыбыздагы көрүш жерин муфти болуп шайланып калдык. Келгенден бери баягы ошо пандемиядан кийин ажылыктарыбыз болбой, бюджеттен кыйналган, эч бир айлыгыбыз жок учурларда келгенбиз. Анан ушундан пайдаланып бул биздин президентибизге өзгөчө эң чоң рахматыбызды айтабыз. Андан кийин ошо президентибиздин тегерегинде аттарын айтпайм, бул жерде айтса эле кошоматтанып атат деп ойлошум мүмкүн. Ошо чоң азыркы премьер-министрибиз, азыркы Камчы Кыдыршаев, андан башка дагы адамдар бар. Өтө динге жардам беришти да. Тарыхта мурунку президенттерибиз да жардам берип келген туура. Бирок азыркы ушул учурларда мен ушуну ачык айтам да, ошо динге болгон колдоо аябай чоң болду. Анткени динибиз ушунчалык, элибиз динге өсүп калганга жараша динге өтө чоң көңүл буруп атышат да. Мына жакында мына президентибиз өзүнүн демилгеси менен өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан ар бир ошо биз ар кандай кийим кийбейличи, биздин менталитетибиз бар, атадан калган ошо кыргыз салтыбыз бар. Бир форманы тандагылачы деп биз канча тандап ошону мен өз акчама тиктирип берейин деп 3,5–4,000 кишибизге ошондой формаларды муфтият кызматкерлерин, айылдык имамдарга чейин. Сиз азыр кийип турган костюм ошо жаңы форма. Жаңы форма ошо. Молдолорго ылайык деп ошону тиктирип берип, бардыгы сүйүнүп, эмелерибизге да кыргыздын баягы ою чиймелери түзүлгөн кыздарыбызга да, аял кишилерге да жоолуктарын таратып, бул деген эмне? Бул майда нерсе, президент үчүн майда нерсе болушу мүмкүн, бирок ошо майда нерсеге чейин көңүл буруп атат да. Бул деген эң чоң көңүл буруп атат деген нерсе. Азыр эми ошо кишинин демилгеси менен мына Жебек жолундагы биздин центральный мечит бар, ошонун коргосунда биздин бир 50 сотиктей жерибиз бар эле. Ошол жерге чоң муфтиятыбызга идара курдуруп берип атат. Идара деген зданиябызды курдуруп берип атат. Биз иштей турган, мына Кудайым берсе 2-3 айда ишке берди. Ошондо Гоголдон көчүп кетет экен. Гоголдон ылдый көчөбүз. Гоголдо ал университеттин зданиясында 30 жылдан бери ижарада келгенбиз, арендада. Эми тарлык кылчу чында. Тарлык кылчу. Азыр эми кенен жакшы заманбап, жакшынакай ошо президенттин демилгеси менен жакшынакай кура турган кишилерге да буйрук. Жаңы конушка качан жакында барасыздарбы? Кудайым берсе жаңы жылга чейин бүтүрөбүз дешкен эле. Бирок азыр кече көрдүк, эми баягы стройкада ар кандай нерсе болот да, барып келсем эми эң көп болсо 3-4 айга барат дедик да. Анткени кадыбалы бүтүп, биринчи этаж бүтүп, экинчи этажы көтөрүлүп бүтөйүн деп калды. Кудайым берсе жаңы зданияга кирип, баягы элге кызмат кылсын дейбиз. Эми ал бирөөнүн менчиги эмес. Ошон үчүн бул президентибиздин демилгеси, жерлерде мечиттериңерди тазалыкка келтиргиле. Ханафи мазхабын, биздин ата бабабыздан тутуп келаткан мазхабыбыз бар, Ханафи мазхабы. Ошону күчөйткүлө деп кирген сайын
адамдарга ифтарлык бериш ошо президентибиздин өтө чоң эмеси бар. Мен ошо радиодон пайдаланып рахмат жалпы мусулмандардан бир ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Ошон үчүн жанда жан жоокөрлөрүнө дагы биздин канчалаган баягы анча-мынча жардамдарды да бир тараптан дагы чечип берди. Кээ бир жетпей калган нерселерибиз бар эле. Мына ыйман фонду аркылуу аларга буйрук берип койбогулардыгын чечип койгула деп канчалаган жардамдарды берип келатат. Алла таалам ыраазы болсун, иштерине ийгилик берсин. Элибизге жалпы бул нерсени пайгамбарыбыз айтат: адамга рахмат айта албаган Кудайга рахмат айта албайт дейт. Ошон үчүн адамдыкы да адамга президентпи кимби динге кызмат кылып атабы, биз айтышыбыз керек. Муну рахмат айтып коюшубуз керек. Адам деген Кудайдын ыраазылыгына жетиш үчүн да. Ошон үчүн бул ушул учурга ошентип жетип келдик. Анан бизде 2 жыл ушундай кыйналып келдик элек. Былтыр Кудайга шүгүр пандемиядан чыгып Сауд Араб падышачылыгы бизге 40% ажылыгыбызда 40% квотабызды берди дүйнө боюнча. Бул 2760 киши болду да. Анткени 6000ден бериш керек эле. Аны 60%-ин жоюп 40% гана берди. Бул бүт дүйнөгө ошондой берди. Анткени пандемиядан кийин алар коркушту. Ошону алып барып келдик. Баягындай система менен очередте турган кишилерибизди Кудайга шүгүр. Анан ажылыкта ушул нерсеге дагы жетише алдык. Мурун муну кыла албай келдик эле канча жылдар ойлонуп. Анткени ажылыкка барган адамга ошо жерде Мекке шаарында бирден жандык, майда жандык курбан кылыш бул ажылыктын бир шарттарынан болот, важип деп коюлат. Анан ошону биз кыла албайт элек, эшчи бир жерде уюштура албайт элек. Анан ал жерде кээ бир ажы башчыларыбыз барып, кээ бирөө $150 чогултат эле, кээ бирөө 120 ошо жерде эле түшүнбөстүк боло берет эле да. Эмне үчүн 150 ар кандай нааразы болгон адамдар, ал союлбай калыптыр. Анан иши кылып анын шарттары бар да. Аны сойгондон кийин анын өзүнчө кылына турган ибадаттар бар. Ал союлмайынча аны кылбай туруш керек деген шарттары бар. Ошентип эле кыйнала берет эле канча жылдарчы. Бирок ага эч бир муфтинин күнөөсү жок. Бардыгы бирок аракет кылган. Бирок эми буйруган жыл быйыл экен да. Быйыл биздин ажылык штаб барып ошол жерде бир кескин мындай радикалдуу бир чечимге барышты дагы. Кудайым буйрса быйыл бардыгын ошол жерден $120 топтоп ошол жерден койлорду алып сойдуруп буну бир эмеге салып алдык. Азыр эмки жыл болсо калькуляция киргизип эле Кудайым буйрса ошол жерде бир короо койду алып 6000 койду. Ошол жерде бир 15-20 күн калганда бир чабандарыбызды жөнөтүп, чөп чарын алып, ошол жерде багып, бардык ажыга көрсөтүп, мына союла турган коюңар деп. Ошол жерге бир 20-30 касапчыны жалдап, ошо союла турган күнүч бардыгын сою видеолорго таратып бүт барын ошондой бир прозрачный деп коет. Малды ошол жактан сатып алат. Ошол жерден сатып алат. Ошол жерден сатып алат. Анан аны бир иретке келтиребиз. Анан автобустар ажылык жылдан жылга аябай кымбаттап атат. Өзгөчө Сауд Араб падышачылыгында мисал үчүн илгери налог деген нерсе жок эле. Азыр эми башка мамлекетке аны биз эмете албайбыз. Азыр дүкөнгө барып нан алсаңыз 10 сом болсо сөзсүз 11 сом 50 тиын төлөйсүз. Анткени ар бир продуктуга, ар бир кыймыл аракетине 15% налог киргизип таштады. Акыркы жылда аларда да падышалар алмасып, жаңы падышалары ушундай нерсени кабыл кылып койду. Ошон үчүн өтө кымбаттап кетти булардыгы. Мисалы бир адамга мисал үчүн илгери бир $2300 эле тетиги 10-жылдары. Быйыл $4,500 чыкты. Бир адамга кыйра кымбаттаган экен. Аябай кымбаттады. Ошондо кошуна мамлекеттер мына сураштыргыла. Интернет булактар азыр эч ким эч нерсени жашыра албайт азыр. Кимдин денесинде бит чуркап жүргөнүнөн бери адам билип атат азыр. Ошон үчүн мына Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан кошуна мамлекеттерди эч кандай ошондой эле алар бизден Сауд Араб падышачылыгына мына Өзбекстан, Тажикстандар бизден 500 километр дагы жакыныраак. Карасаңыздар, ошолорду да карап көргүлө, бизден $1,500 дүйнө жүзү боюнча. Өйдөрөң. Дүйнө жүзү боюнча эң арзан ажылык биздин ажылык. Мекке шаарында баргандарда $4,000 төлөп барат, өзү шаарында тургандар. Ошон үчүн биз эмне үчүн биздики арзан болуп атат? Анткени биз Мекке шаарында вакыф деп коет. Кудай үчүн бир учурларда ошо Бухарадан барган. Ал кезде Кыргызстан, Казакстан деп бөлбөйт. Бухара деп биздин Бухара шаары Өзбекстанда Имам Бухари деген чоң аалым чыккан. Дүйнө бүт тааныган. Бүт ошо Орто Азиянын адамдарын Бухарилер деп коет. Ошо Бухарадан барган кишилер ошол учурда советтик доорлар жаңы кирип биринчи дүйнөлүк согуштун астында көп диндар адамдар качышкан. Биз кафирларга тебеленип калбайлы деп.
алар Тажикстан, Афганистан болуп отурушуп анан Сауд Арабияга барып ошол жерге жаран болуп жашап калышкан. Гражданин болуп калышкан. Ошондо барып калган адамдар, аябай ыймандуу адамдар, байып ошо жерде соодагер болуп калгандар, жерлерди сатып алып, Сауд Араб падышачылыгында ушундай система бар. Аларда вакыф министрлиги деген бар. Бир жериңизди Кудай үчүн бир жерге тартуу кылсаңыз, ошону түбөлүк ошону сактап коет. Документтери түбөлүктүү. Ошондой жерге сактап кеткен, анан вакыфты эч ким башка нерсеге колдоно албайт. Кийинки балдары ошонун үстүнө Сауд Араб падышачылыгы өтө бай мамлекет. Кийинки соодагер балдары чыгарыбанын үстүнө этаждаган гостиницалар салып койгондон бекер берет. Анан Орто Азияда билесиздер, эми ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамы бар экен. Бизде багы Өзбекстанда Каримов президент болуп турган учурда аябай элин катуу кармаган. Өзбекстанга вакыфка жатканга уруксат берген эмес аларчы. Барып акчаңарга төлөп жашайсыңар деп. Аларды ажылары барганда жанында өзүнүн алардын укук коргоо комитеттеринен, ушундай укук коргоо органдарынан көп кишилер болот алардачы, тартипти кармаш үчүн. Аябай контроль кылышат да, алар арендага алып, татынакай бир тартиптен чыгарып алып келет. Казакстанда ошентип андан отказ берген. Анан каяк калган Түркменистан өзү ажылык аз эле киши барат. Тажикстанда алар көп киргизе бербейт. Ошон үчүн анан биз Кыргызстан эми элдерибизге кичине арзан болсун деп, бизде билесиз, баягы элибиз анчалык деңгээлде бай эмес да биздики. Анан арзан болсун деп анан ошо вакыфтарга жатып бир 15 жылдан ашып калды, ошо только вакыфтарга жашап келатат. Вакыфтардан чыгып кетели десе бир адамга кеминде $1000 кымбаттап кетет да. Сен айтыңызчы, мисалы кымбаттаганына байланыштуу ажыга баруучулардын саны кыскардыбы? $1000 $1,500 чейин биз гостиница ижарага алып калабыз. Ошон үчүн биздики арзан. Эми сиздин сурооңузга келели. Эми быйыл ниет кылып атабыз. Кудайым буйрса, 200бү, 300бү, же 500бү адамды байкап көрөлү деп атабыз да. Биз вакыфка барбайт. Колуңардан келгениңер мына силерге гостиница алып берели, ошо гостиницага барып жаткыла. Платный мына $1000 $1,500 ашык болот деп эки азыр эми жакындаганда дагы муну карайбыз. Ошентип туруп быйыл бир эгер ийгиликтүү болсо биз да вакыфтан чыгып кетишибиз керек. Анткени вакыфтарда башка гостиницаларда акчаң төлөгөндөн кийин сөзүң да чоң да. Бунус эмне болуп калды? Вакыфта эми кээ учурда айта албай да каласың чынында. Кээ учурда ошо кондиционер а жерде 40-50 градус эшикте ысык, кондиционерлер жаман болуп калып өчүп калат. Аны айта алып бекер жашагандыгы, бекерден тузу татыбайт болуп, кыйналып калган учурларыбыз болот. Ошон үчүн акырындык менен вакыфтардан кол үзүп, Алла ыраазы болсун, ушунча жашаттыңар деп чыгып биз өзүбүз эле снимать этебиз деген ниетибиз бар. Быйыл бир байкап көрөбүз. Эми сиздин сурооңузга келели. Адамдар азайып калдыбы дегенде мындай, быйыл пандемия болду 2 жыл. 2 жылда мен деген бизнесмендер дагы банкрот боло түштү. Биздин мамлекетибиз кички мамлекет, өтө чоң байларыбыз жок. Муну эстен чыгарбашыбыз керек. Өтө чоң мүмкүнчүлүктөрүбүз биздики аз. Биздин анан багы жазылып алгандарыбызда 2 жылда үмүттөр үзүлүп көбү акчасын алган. Мурун $3300 деп төлөп алган. Анын үстүнө быйыл мындай болду да. Быйыл числолору менен толук айтып берейин. 18 апрель күнү бизге кат келди Сауд Араб падышачылыгынан. Силер 15 майга чейин бардык ажыларыңарды даптайын кылып компьютерге киргизип, ушундай $4,500 биздин банкка акчаңарды которуп койгула деп. Бул өтө мүмкүн эмес нерсени талап кылышты да. Ортодо бизде 1-нен 9-уна чейин бизде каникул эле Кыргызстан боюнча, анан суранып отуруп эптеп дагы 15 күн чойдуруп, ошол учурда болду. Бирок кичине азайганы байкалды. Анткени ортодо пандемия болду эле. Анан адамдар пандемиядан чыгып, толук соодаларын кылбай, ошентип үмүттөрү үзүлүп калган. Анан резко кымбаттап кеткенге бир аз билинди, бирок кайра эле толду ордучу. Толуп, даже ашып калды канча кишичи. Анан ойлойм эми бизде өтө динге жакын эл болуп кетиппиз да бизчи. Анан пандемиядан кийин 2 жыл жатышып, умрачы дегенде сагынып калып, умрачылар менен 40 000ге жакын адамыбыз умрага барып келип коюптур да. Анан бир барып келгенден кийин ажылыкка умрага барып келип алдым деп акчаларын алып отуруп, бир аз өзгөлтүккө учурамыш болду. Бирок бул ажылык деген ушундай улуу нерсе экен, бизде адамдар дайын экен да буга. Кымбаттаса деле быйыл билбей турам. Мына мен бирок астын ала ачык айтып коюшум керек да. Бул нерсени бардыгы прозрачно. Бизде урушуда убактылуу республика муфтий катары мен эч
эч кийлигишпейм. Убактылуу республикалык штабка приказ чыгарып кол коюп берем, анын төрагасын дайындап берем. Биздин муфтиятта иштеген бир 15 кишибизди мүчө кылып киргизебиз. Анын ичинде юристтер бар, бухгалтерлер бар, ошо законду чыккан кишилер бар, а жерде борбордук текшерүү комиссиябыз бар, чукулап отура турган авторитеттүү, билимдүү адамдар бар. Андан шариятыбызды билген аалымдар да бар. Бул шарияттын иши да. Экинчи, чек ара кызматынан бир өкүл берет. Тышкы иштер министрлигинин бир өкүл берет. Ички иштер министрлигинин бир өкүл берет. ГКМБдан бир өкүл берилет. Дагы ушинтип отуруп министрлик ведомстволор 10 чакты ведомство министерстводан 10 чакты өкүл келет. Ошо менен 25-30 киши болот. Ошо 30 киши отуруп алды. Бардыгы Саудияны жакшы билген, араб тилин суудай сүйлөгөн кишилер бар арасында. Юристтер бар арасында, ошо текшерүү комиссиялар бар, аудит болуп жүргөн кишилер бар. Ар жерден милициясы отурат, ГКМБсы отурат. Ал бир-бирин ал сүйлөшүп кете албайт, бир-бирин чукуй турган адамдар а жерде. Ошентип туруп бир нерсеге калкуляцияны түзөт. Мен эч бир нерсесине аралашпайм. Бир гана үстүдөн көзөмөлдөө. Бир гана ошолордун чыгарган эмесинен бир жалгыз башым менен 5 сом, 1 тыйынды чечелекмин ошого. Бүт барын ошо урушу чечет. Ошондой системага алып келгенбиз. Же болбосо муфти деген бул моралдык дүйнөдө адамдын маанавий күчү боло турган адам, ушо акча жеп коюптур, ушу минтип коюптур, ал жерде бир анда жалгыз билемдик болуп кетсе, муфтинин авторитети калбай калат а жердечи. Аны эл бир идеология деп бир динди таянып турган эл муфтиң ошентип жаманаттуу болуп турса, кимге таянат? Элибиздин да келечегин ойлошубуз керек. Ошон үчүн муфтини толук материалдык нерселерден алыс кылалы деп ошондой системага келгенбиз. Ошон үчүн муну уруш алып барат. Ошону дагы бир жакшы элибиз угуп алсын. Ар кандай ушакка алдырбасын. Бул урушуда жанагынча киши ошолор уюштурат, ошолор баш оту менен жооп берет. Ошондой система менен иншалла алып кетебиз. Эми быйыл ажылыкта айтып коелойбуз. Саудия ушундай мамлекет экен, падышачылык мамлекет. Бизге окшоп алар да мындай светтик мамлекет эмес, падыша башкарат да. Анан ал жердеки кымбаттап кетет, дароо эле арзандап кетет, ар кандайсы. Алардыкы күн сайын бир мыйзамдар өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Ошого дайым болуш керек да. Быйылкы ажылыктагы 1 айдан кийин договорлорго кол койгону барабыз. Иншалла анан эми Кудайым арзан кылсын, жакшылык кылсын дейбиз. Бирок дүйнө бир жерде да арзандаган мамлекет болбой атат. Дүйнөнүн кай жерине барыңыз, кана бир жерде ошо нан арзандаптыр деген бир мамлекет көрсөтөлчү. Сөзсүз экесе кымбаттады. Жылына ошондой пандемиядан кийин ар бир нерсеге экесе баа кошулуп аткан учур. Ошон үчүн быйыл дагы билбейм, кымбат болушу да мүмкүн. Астын ала ажыга барам дегендер ошого чыдашы керек. Аны эми биз чөнтөгүбүздөн төлөй албайбыз да. Барабар эми баалар артка кайтпайт го. Ушундай эле болуп кетет. Кантип кайтат? Азыркы бензини да экесе кымбаттап атса, самолету да кымбаттап атса, гостиница да кымбаттап. Бүттү да дүйнө жашап аткан нерсени эл көргөндү биз көрөбүз деген сөз бар го. Көрөбүз иншалла бул нерсени. Бир сөз менен айтканда Алла буйрган адам барат, буйрбаганы калат. Жакшы. Сизге мындай суроо бергим келип атат да, мисалы социалдык түйүндөрдө ушул эле ажылык сапарды каралаган, барсаң арабтар мындай кылат экен, анан баарын эле жуубай туруп эле анан бир анга көмүп коет экен, баарын тең өлүп калган кишилер сөзсүз бешке чыгат деп айтат экен деп эле болбогон сөздөрдү айтып эле бир социалдык түйүндөрдү тарата беришет да, муфтият ушуга бөгөт кое алабы? Эми мындай ишке киреби бул нерсе? Биз кыргыз элине жалпы ушу муфти катары кайрылып коеюнчу, Кудайдан корколучу ушул нерселерди айтканда, бизде жөн эле соц тармактардычы ушакчы болуп алдык да бардыгыбыз. Ушакчынын акыбети жакшы болбойт. Ушакчы болгон илгери 3 киши, 4 кишиге бар ушактач экен. Бирок ушакчыны билесиздер, илгерки билесиз, эркек деп эсептеген эмес, эркек адам ушактаган эмес. Аял киши кичине жеңилирээк, өзүнүн ичине сактай албай, көз жашын чыгарып бир нерсени айтып ийет деп аялдардын сыпаты болчу. Азыр бүт эркектер ушакчы болуп алды. Отуруп туруп бир жерге жазат, ушагыңды миллион киши угат экен да. Ал калп нерсени жазат. Анан жалпы ушу журналист болсун, жөнөкөй адам болсун, жана соц тармактарга жалган маалыматы жок нерсени жазгандан бардыгыбыз уялалы. Кудайдын жазасынан корколу. Алла Таала ахиретте жазага ишенбесем, мен бул дүйнөдөгү жазасын айтайын. Ошолор жакшы өлбөйт. Өлүмүнүн аягында адамдарды бири-бирине душман кылып жүргөндөр жакшы өлүм менен өлбөйт. Эртең балдары бактысыз болуп калат ошолордун. Бардыгыбыз ошон үчүн өзүбүздү аябасак дагы кой. Ушу бирөөгө сөз тийгизип, ушу балдарыма каргыш өтпөсүнчү дейличи.
чын маалымат болсо жазылсын. Анан ажылыкка келгенде сиз айтып атасыз сурооңузда жанагындай жуубай көмүп коет, андай нерсе жок. Ал жерде ушундай условиялар бар. Адам өлгөндө, адам ажыга барганда өлгөндө анын уруксаты бир күн кечке документацияга жүгүрөсүз. Анан барып туруп ошо мечиттеринде ушундай сен тирүү кезиңде жуунгандан жакшыраак жуунтат. Кепинделет. Ал жерде жаназасы ошо харам мечитте окулуп көмүлөт. Ал жагынан проблема жок. Анан жөн эле ушундай сөздөрдү айтып эле баягы адамдарды арасын динден алыстатам деген бар. Же болбосо кылаарга иши жоктор бар. Ошо дүйнөдө адамча жашап, адамча өлгөнгө аракетибизди кылалы демекчи. Муфтият такыр бөгөт койбойбу? Буга эми биз бөгөт койгондо мындай да азыр көрүп атасыз да. Буга биз эмес күч органдары бөгөт кое албайт да, демократия деп чыгып алышкан адамдар ошону жамынып алып турупчу, анан өз билгенин кылып, ошондон ар кимден кайыр сурап акча таап, ар кимдин кулу болуп, муну жазып койсом мынча сом бересиңби деп калп маалымат жазып, ошондон тапкан акчасын барып баласына жедирип, баласынын бактысын сындырып атканы менен иши жок болуп атат да ошондойлор. Эми муфтият айтып атабыз, акыл кеңешимде мен ушунчалык ачуу сөздөрдү айтып атам. Эми акылы бары токтотуп калар. Акылы жогуна мен Кудай эмесмин да алар токтотуп койгондой. Бирок насаатымды айтып атам, урматтуу элибиз, кыргыз элибиз койгула, бул жаман нерселерге барбайлы, демократия анан деп жалган нерселерди жазбайлы. Билесиңби, маалымат анын иши бар, ал журналисттер туура өзүнчө бир жазуучулар жазсын, анан ар кимиз отуруп алып Facebook'та отуруп алып элечи, жөн эле жатып эле, билесиз, Facebook'та жанагындай комментарийлерди жазышат, туура жакшы жазып атса, адамдын көңүлүн көтөрүп атса жакшы. Ошо жерде акмаксың сен, итсиң сен, минтип койгонсуң сен, көчөдө көргөнмүн, жалаалар да, көрдүңүз да. Жала жапкан адам өзү жала жабылмайынча бул дүйнөдөн өтпөйт. Бирөөнү подстава кылган адам өзү подстава болуп, ошого чектирген, ошого көрсөткөн ачуулукту өзү көрмөйүнчө дүйнөдөн өтпөйт. Ошону эч убакта унутпайлы. Кээ бир адамдар бар. Жашоодо көп мисалдарды билебиз да, мисалы көп адамдарга кыянаттык кылган адамдар ошону тартпай эле өтүп кеткендерин көрүп атабыз. Биз мындай да, эжеке, биз ошондой ойлойбуз. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисине толук ишенели да. Мисал үчүн бирөөнүн мындай дейли да, бирөөнү азап көрсөтүп туруп тартпай өтүп кетти. Кээ бир адам бар да, сиз ички дүнүйөсүн кантип эсептейсиз? Алла Таала өзүндөй кылып тарттырбай атса дагычы, мүмкүн кыжаалаттылык менен жашап атат. Ким билет, ал жыргап жүргөндө чачын таранып, оозун боенуп жүргөндүр, үйүндө баласы проблема кылып аткандыр, кайдан билесиз мунучу? Ошон үчүн алар шексиз. Бул дүйнөдө да алат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдө бирөөнү подстава кылган сөз подстава болуп өлөт дейт. Бирөөнү какшаткан сөз какшап өлөт бул дүйнөдө. Алла сактасын. Урматтуу замандаштар, сиздер угуп жаткан Шашкедеги Дил Маек программасы. Бүгүн суроолорубузга жооп берип жаткан Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Замир Кары Ракиев. Замир мырза, суроолорубузду уланта берелик. Жакында эле мына Мураталы Жумановдун, Мураталы ажынын элесине арналган волейбол турнирин өткөрдүңүздөр да. Бул 22 октябрда өткөн экен бул окуя. Биз Мураталы ажы, Алла райымын алсын, ал киши менен дагы ошол кишинин убактысынан бери ушул муфтият менен иштешип келе жатабыз да. Суроолорубузду берип, сиз муфтий болгону чакыра эле келек. Ушул мен карап отуруп, сиздердин муфтият көп турнирлерди өткөрөсүздөр да, футбол боюнча, казияттардын арасында турнирлер бар, теннис боюнча деп. Бул аябай жакшы демилге экен чындыгындачы. Биз баягы молдо диний адам десе эле узун чапан кийген, курсактуу, мындай карганыраак адамдарды элестетип коом көнүп калган да. Анан мен ойлоп коем, ушу сиз жеке өзүңүздөн чыгып аткан демилге го деп. Себеби муфтий өзү мындай жаш, шыңга бойлуу, мындай жарашыктуу, спортивный болуп турса, аябай жагымдуу экен да. Бул менимче көп жаштарыбызды тартканга аябай чоң өбөлгө болот деп ойлойм. Бул мындай нерсе да, эми раматылык Мураталы ажеке ушундай адам болгон бул киши. Мектепте окуп жүргөндө классташтар айтат, аябай активист болгон деп, класском болгон деп, дайыма линейкаларда ошо киши эл башкарып жүргөн киши болчу. Анан спортко да аябай жакын адам болгон деп. Анан өзгөчө ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Өзгөчө ошо Ош областынын ошо Ноокат райондогулар волейбол оюнуна аябай кызыгышат. Булардын ошо 60ка чыккан чалдары дагы бар, ошо волейбол ойноп жүрөт ошо шаардын ичинде.
Ам бул волейболду аябай жакшы ойночу экен ошол учурда. Анан келип ошо кишинин элеси волейбол жакшы сүйчү эле деп бир 5-6 жыл мурун ошо уюшулган эле, ошо адат болуп келатат. Анан жакында дагы ал жерде волейбол ойногондо эмне ошо Куран окуган медресенин балдары 500дөй бала келди. Анан ошол жерде мелдеш кылып, ал кишиге катым Курандарды окуп, ошол жерде тамак аш уюштуруп, ал кишиге Куран окуп, ушул киши баштап берди эле ушул нерсени, ушу унутулбасынчы деген нерседе балдарды баягы кызыктыруу болуп атат. Андан кийин казыят араларында дагы, мисалы үчүн Нарын казыяты менен Баткен казыяты ортосу 1000 километрден ашык жерде жашашат. Бири-бири менен бир жерде келип топ ойносунчу, бир аз тердеп кургап, ошол жерде бир чай ичесинчи деген максатта аны өткөрүп атабыз да. Анан спортко биздин динибиз өтө баягы жакшы көз караш менен карайт динибизде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Ал муъминул кави ахаббу илаллахи минал муъминид даиф. Күчтүү момун, күчтүү мусулман, күчсүз мусулманга караганда Алла Таалага жагымдуураак. Физикалык күчтүү болсун, экономика тарабынан күчтүү болсун, акылдан күчтүү, имандан күчтүү болсун, каяк тарабынан болсун да. Ошо жанынан да пайгамбарыбыз дагы ошол учурда спорттун, эми азыр спорттун түрү көп. Бирок пайгамбарыбыздын учурунда спорттун ошо аз эле түрү болгон экен. Ошондо пайгамбарыбыз хадиси бар: балдарыңарды жаатканга үйрөткүлө, атка мингенге үйрөткүлө, сууга сүзгөнгө үйрөткүлө деп. Бул деген спортту пайгамбарыбыз да колдогон. Пайгамбарыбыз өзү айгебай жакшы күрөшкөн. Мындай күрөшкөндө жанында бир ушундай пайгамбарыбызга каршы чыккан бир адам жолдо эметип экөө күрөшүп калат. Пайгамбарыбыз ушундай жыгып, өмүр бою ошонун жыгылганда бир жерине шырам болуп, ошо шырамы калып кеткен да. Пайгамбарыбыз жакшы күрөшкөн, өзү күрөштү сүйгөн. Күрөш өзү бир сүннөт деп койсок да болот да, күрөш илими. Жакында биздин ушундан пайдаланып күрөш боюнча мына дүйнө чемпиондору болуп кетти. Ак жол инелерибизге дагы рахмат айтмакчымын. Кудайым буйрса аларга да бир жолугуп, бир баталарыбызды беребиз деген намаз окуган балдар. Ошон үчүн динди өзүңүз айткандайчы, баягы Советтер Союзунун учурунда ал кезде дагы Советтер Союзунда өзүнүн бир жакшы жактары болгон, адамдарды билимдүү, башка жакшы. Бирок эң ушу бизге аябай жаман жагы ушу болгон динибизди айырып койгон да. Дин апийим. Дин деген ушу 3-чү сорт адам жашай турган нерсе деп элечи. Ушундай идеологияны адамга сиңирип салыптыр. Өзүңүз айткандай, дин дегенде, молдо дегенде ушундай портрет элестелип калган. Бир жүдөгөн, жыртык чапан кийип, көлө чамасы кийип, колунда теспе болгон, жүдөп турган адам, портрет болуп адамдар чокчуп калган да. Көрдүңүзбү идеологияны кандай сиңирген да? Азыркы диний адам кандай адам сиздин көз карашыңызда? Диний адам мына биздин бир улуу аалым ушундай дейт. Идеалдуу мусулман кандай болот дегенде, идеалдуу мусулман Кудай менен байланышы таптак болгон адам дейт. Адамдарга сулуу көрүнүп коюп, ар жакка барып күнөө кылбаган. Кудайдан чыныгы корккон адам. Бир. Чыныгы корккон адам кандай болот? Уктаган кезинде да Кудайдан коркот. Аялы менен кандай мамиледе болсо, президенттин жанында кандай адеп менен отурса, аялынын жанында да ошондой адеп менен отура алат дейт. Кудайдан коркот. Идеалдуу мусулмандын биринчи сыпаты ушу дейт. Кудай менен болгон байланышы түз болсун. Экинчи сыпаты ушунчалык билимдүү болсун, акыркы технология менен эсептеше алсын дейт. Акыркы билимдүү. Азыр компьютерлер, IT деген нерселер чыгып атат. Ушуну да биле алсын дейт. Ошону мен идеалдуу мусулман деп айталам дейт да. Ошон үчүн духу бою дагы жарашып болуш керек. Духу эми ал эми Кудай берген нерсе. Успешный деп козак критерий менен алганда. Кудай берген нерсе эми спортко да жакын болгон, сергек болгон жашоо жакшы. Мисалы үчүнчү сергектик жакшы. Биз гана биздин спортто колдонбой турган нерселер бар, жанагындай. Бетке, ушу бет деген адамдын эң мындай Аллага сежде кыла турган, бет менен адамдын жүзү деген ысык болот да, бет менен көрүнүп турган нерсе бар. Ушу бетке ургулаган спортту колдобойт биздикилер. Анан жанагындай страшный жана кол бутту сындырып ийген муну колдобойт да, муну алып барбайт. Калган спорттун бардыгын динибизде урукса. Сиз өзүңүз кайсы спорттун түрүн жактайсыз? Мен спортсмен деп айта албайм, бирок спортту сүйгөн адаммын. Өзүм эми сергек жашоону жакшы көрөм, бирок убакытка пайдаланып кээ бир учурларда андай убактым боло албайсыз. Футбол жакшы ойной албайм, аны ачык айтышым керек, бирок спортко кызыгып, жакында дагы былтыр ошо залдарга барып кичине тердеп кургап, ден соолук үчүн жүрчү элек. Акыркы жылдарда муфти болуп калдык, убакыт таппайм. Анан жакында бир залга сүйлөшүп, мындай ээнирээк залга сүйлөшүп ошо аракет кылып атам, анткени ден соолукту да карабасак болбой атат. Албетте, анткени мен угармандарыбыз биздин муфтийибиздин образын жакшы билишин каалап атам да.
мындай жеке суроолорду берип атам. Мен ойлойм, эгерде муфтий мисалы кандай программаларыңыз бар болду экен биз билбейбиз. Мисалы жаштарды тартуу боюнча балким алар менен туризм кыласыз, тоого чыгасыз, ат минип алып. Балким ир отуруп алып тоодо дагы айтып бересиз. Бир ушундай бир жаңы формаларын муфтият киргизсе деп ойлойм да. Балким жаштар менен сууга сүзүп атканыңызды эл көрсө жакшы да. Кудай буйрса баарын ишке ашырганга аракетибизди кылабыз. Өзүм да биз эми тоодо өскөн балдарбыз. Ошо ат минип айылда өскөн балдарыбыз, ошо атты да жактырабыз. Ат жүргөнүңүздү көрсө да кызыгат. Туура. Балким ошондон улам спортты сүйгөн бала, динге да кирсе болот турбайбы, муфтий ушинтип турбайбы деп үркү болот эле. Жакшы, бул нерселер дагы өтө маанилүү нерселер. Кудайым буйрса, биздин атактуу дамылдаларыбыз, атактуу устаздарыбыз Абдушукур аке мисалы үчүн. Абдушукур аке азыр 60 жашка жакындап калды, 50-55 жакындап калды, бирок ошо 40 жаштагыдай тыкан жүрөт. Анан көп таң калат элем көрсө ошо дайыма залга барып, күнүнө ушу 12 километрден чуркап, километрлеп сууга сүзүп, ушундай сергек жүрөт. Дайыма кылат. Аны биз эмнеге коомчулук билбейбиз? Эми бул молда адам кээде мындай тартынат экен, адамдар жок бар жерге кылыпчы, молдо эле такыр эле ушинтип эле бассейн деп калды деп дагы адамдын тескерисин сүйлөгөндөр да бар. Менимче коомчулук билиш керек. Анткени бул да динге чакыруунун формасы да. Кудайым берсе. Илгерки Максат ажакебиз дагычы муфтий болуп жүргөн киши да, ал да спортко аябай жакын адам. Дайыма улактарды, улакы анча-мынча улакчы, андай улак чаба албайт. Анан сууга сүзүп, ушундай залдарда азыр деле ошондой жашоо менен да. Анан бизде ошо көбүнчө адамдарыбыз ушу спорт. Анан бизде билесиздер, президенттин турнири жылына өтөт го, баягы ведомстволор, министерстволор. Былтыр дагы Иман деген команда түзгүлө деп, анан бизден түзүп ойноп калышат. Ошол учурларда баягы президенттик администрациянын балдары дагы силер кандай эле күчтүү деп таң калганда, анан тамашалап айтып калабыз. Азыр элдин баары мечитте. Азыр илгерки бывший спортсмениң да мечитте, бывший көчөдө хулган болуп жүргөн деле мечитте, анан чыга берет экен да арасынан келип, анан футбол ойнойт экен башка деп тамашалап карабыз да. Ошол сыяктуу эми динибиз ошондой сергек жашоону сүйгөн дин болот. Алла Таала миши кылып баардыгыбызга иман тараптан, физикалык күч тараптан күч берсин. Дини, ыйманы, дили күчтүү адамга Алла Таала физикалык да күчтү көбөйтүп берет окшойт. Анткени алымдар айтып калышат да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 40 адамдын күчү бар болчу деп. Жок, 4 жаңылбайын, Алла кечирсин жаңылсам. 4, мисалы 4 эркектин күчү болчу экен да ал кишиде. Бир эле кишинин эмес дегендей. Ошондуктан мен ойлоп коем да, диний адамдар ушул мындай ийгиликтүү, успешный деп коебуз. Спортто да башка жагында да ийгиликтүү болот го деп. Кудайым буйрса, бул айтылуу эле нерсе. Алладан корккон адам бардык жагынан Кудай Таала ийгилик эшиктерин ачып коет аны үчүнчү. Спорттун интеллектуалдык түрлөрүнөн да турнир өткөрөсүздөрбү? Мисалы, шахмат, башка түрлөр. Кече теннис боюнча да өткөрдүк, шахмат боюнча да өткөрдүк. Кудайым буйрса, бизде өтө имамдарыбыздын арасында анча-мынча шахматисттер жетпей турган шахмат ойногон балдарыбыз бар экен да, ошону байкадык. Теннис ойногон, жанагы столдун үстүндө теннис ойногон аябай таң калтырган имамдарыбыз бар. Иншалла бул тарабы да Кудайым буйрса өнүгөт иншалла. Абдан жакшы. Буйрса жаңы имаратка көчкөн аткан экенсиздер. Азыр мен муфтияттын кыска айтып берсеңиз, кол алдыңызда канча адам иштейт? Бизде Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында бардык Кыргызстан боюнча биздин медресе мугалимдери, мечит имамдары, казыларыбыз, имам хатиптер болуп 5000ге жакын биздин кызматкерлер республика боюнча. Биздин башкы аппаратыбызда 45 киши иштейт азыр. 45 киши эмне биздин муфтийбиз, анын 2 орун басары, андан кийин билим берүү боюнча бөлүм, андан кийин ажылык бөлүмү, даават бөлүмү, фатва бөлүмү, мечит медреселер боюнча бөлүм, андан кийин халал тамак аштардын халал тарабын кароо боюнча бөлүм болуп, ошондой бөлүмдөр бөлүнгөн. Ар бир бөлүмдө 5тен, 3төн, 4төн киши болуп отуруп, ошо 45 киши иштейбиз. Андан тышкары биздин борбордук текшерүү комиссиясы бар. Бул өзүнчө биздин бизге көз каранды эмес борбор, ал жерде 3 киши. Биздин финансовый
ката мүчөлүштөрүбүз кеткен болсо дайыма текшерүүдө болот алар. Андан тышкары анан бизде аалымдар кеңеши бар. Алар да бизге көз каранды эмес, бизден жогорку орган болуп иштешет. Биздин парламент сыяктуу да 21 кишиден турат. Алар муфтини бошото алат, муфтини шайлай алат. Муфти канча мүнөткө шайланат? Муфти биздин мурунку уставыбыз боюнча 4 жыл болчу. Азыр кайра мен муфти болуп келгенден кийин жаңы устав мына Адилет министрлигине жаңы уставды кол койдуруп алдык. Ал устав боюнча 5 жыл мөөнөт. Дагы 3 жылдан ашык убактыңыз бар экен да буюрса. Эми Кудайым буюрса, Алла Таалам эми ийгилик берсин, ошо күндөргө аман эсен жеткирсин. Кудайым негизги нерсе эми муфти болушубуз эл журтка кызмат кылалы деп атабыз. Пландарыңыз көп да. Кудайым буюрса, бул пландарыбыз ошо жакынкы биздин мөөнөттөрүбүздө турган пландарыбыз. Биздин жанагы муфтилерди баардыгын санап айтып келдим, кимдин эмгеги бар. Азыр биздин учурга тагдырыбыз ушундай экен, элдин динге болгон көз карашы, динге болгон түшүнүгү аябай чуңкурлаган учурларда келип атабыз. Эми мындан кийин билим деңгээлин көп өстүргөнгө, андан кийин адамдардын башын бириктиргенге, бизде дагы мындай ар түрдүү пикирлүү адамдар бар да, ошону бир Кудайым берсе азыр ниет кылып атабыз. Бул март, апрель айларында бир дүнүйөлүк деңгээлде бир конференция уюштуралы. Ислам биримдиктин дини дейбизби, азыр темаларын коюп атабыз. Араб мамлекеттеринен баштап кошуна мамлекеттер, бүтүн Азиянын мамлекеттери 20-25 мамлекеттен ошо чоң аалымдарды чакырып, биздин эми мамлекетибизден да суранабыз, чоң резиденциядабы же филармониядабы кай жерде бир жакшынакай бир зданияларыбызда уят болбогондой Кыргызстан жүзү кылып бир чоң конференция өткөрөлү деп атабыз. Андан тышкары Кудайым буюрса чоң азыр мечиттерибиздин тазалыктары, мечиттерибиздин ремонттору, мечиттерибизге токтогондо адамдар эс алгыдай дааратканаларын ушундай күскүдөй кылып баарына ушу тарапка өтөлү деп атабыз. Азыр биздин 3000ден ашык мечитибиз бар. Мечиттер дээрлик Кыргыз элине жетиштүү болуп калды. Албетте муфтияттын өзүнүн трибунасы бар экени белгилүү. Сиздер элге өзүңүздөрдүн ишкердүүлүктү жайылтасыздар, өзүңөрдүн пресс кызмат аркылуу дегендей. Ошентсе дагы Масалов Маамат каражаттар менен терең иштешип келатасыздар. Арасында биздин улуттук телерадио корпорациясы бар. Алдыдагы буюрса иштериңиз жөнүндө мен ойлойм мезгили менен өзүңүз келип, Кудайым буюрса, биз даярбыз, ар учур даярбыз. Такай келип турарыңыз бизге белгилүү. Кудайым буюрса. Келип өзүңүз дагы алдыда болчу иштерден, болуп жаткан күнүмдүк иштерден кабар берип турасыз го деп ойлойм. Бул дагы адамдарды динге чакырууга кандайдыр бир ыкма да. Ыкма, сөзсүз. Адамдар кабардар болсо, анан адамдарга бир маалымат жетсе, анан адамдын ичинде туйгуу пайда болот деген ойдомун. Жооптуу дагы, сооптуу дагы ишиңизге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге да. Албетте алдыдагы иштериңиздин баардыгы тең ишке ашышына Алла Таалам өзү жардам берсин. Чоң рахмат сиздердин жамаатыңыздарга да, мына Кыргыз телерадио корпорациясы дейбизби, ушу жерде КТРдин жетекчилигине, сиздерге окшогон журналисттерге да Кудайым жакшылыктарын берип турсун. Чоң рахмат. Урматтуу замандаштар, ушуну менен Шашкедеги Дилмаек деп аталган программабыз соңуна чыкты. Бүгүн бизде студияда мейманда Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Замир Кары Ракиев болду. Көңүл бөлгөнүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфирден жолукканча.